иштебиз? Биз Актала районунан ошо өзүбүзгө ошо Таластагы көчмөндөр оюнуна тамак аштын түрүн жасоо боюнча бизге тапшырма берилген. Ошо тамак аштын түрүн жасоо боюнча эң биринчиден нан улук эмеспи? Нандан сызсак бул ошо той борсок өзүбүздүн улуттук наныбыз. Ушул эки башы ромбик кылып жасалат негизи той борсок. Андан кийинкиси чий борсок, анан майда борсок, буларга тоң май кошулат. Көпкө сактала турган нандын түрү да. Ошо менен бирге эле бул бизде деген бадырак, бул бадырак деген илгерки замандан бери келаткан. Себеби бул Уркуя Салиеванын райыс болуп турган кезинде бул бадырак менен балдарды жанагы ууруга бөлүгү алдыртпай ошол бадырак менен балдарды топуктантканда ошон үчүн бадырак жасап келгенбиз. Андан сырткары мынакей биз ушул үйдү эмнеге багабыз? Сүтүн саап, курут кылып, каймагын алып, куруттун түрү. Бул болсо ушул ак курут. Мына бул түрү менен жасай берсең, ар кандай формага салсаң болот да, куруттун түрү. Андан кийинки курут бул жайма курут деп коет, кайнатма курут. Анан буга деген чөбөгө кошулган курут да, биягы жайма курутка. А биягы болсо талкан кошулган, бул да кайнатма курут. Бул деген ден соолукка талкан топукту кылат. Көпкө сакталат, катып калбайт. Мындай жакшы сапаттуу болгон куруттарда. Анан эң негизгиси илгертен берки ата бабаларыбыз биздер ошол карагатты кургатып, ошол сүзмөгө кошуп курут жасоо ыкмасын болгон. Бул карагат деген себеп кан болот. Бул курут кечке эле жей бергенде балдардын иммунитети түшүп кетиши да мүмкүн. Ал ошон үчүн бул карагат кошуп койсо бул да жумшак, жакшы болот. Бөрү карагат кошулган карагат. Андан сырткары ошол эле моореки эсме курут. Ушул эле куруттан эсип, асык кылып ата бабаларыбыз көчкөндө бул деле гүл асыктын түрү болуп калат. Суусундук катары ошол чаначка немелерге куюп берген, идиштерге куюп берген да. Ошол бизде ошол жакшынакай тамактын көп түрүн куруттан эле 7-8 түрүн жасап келгенбиз. Анан ушул буюрса көчөңкү комиссиядагылар баасын берет, жакшы баасын берет деген ойдобуз. Анан Таластын оюну жакшы болуп атат, жагып атат, биринчи келип атам. Жакшы ушундай тойлор боло берсин. Гүл азык. Анан эжем сүйлөсүн. Гүл азык көчүп эме ата бабабыз көчүп конуп жүргөн учурда ушундай гүл азык жасашчу да. Бул этти бышырып, туздап бышырып, кургатып, талкан кошулуп, анан тиги эме уулжан деген чөптүн тамырынан кошот. Бул көп жылга чейин сакталуучу эң эме да. Анан муну мындай кургак кашык менен жеп алса дагы болот. Анан көчүп баратканда кайнаган сууга 1-2 кашык салып туруп эмесе шорпа сыяктуу болуп калат да. Ошол тамак пиширет. Буга эмне кошулат? Буга талкан, этти майда туурап, эт кошулат, кургатылган. Анан чөптүн жанагы уулжандын тамырын, чөптүн тамырынан майдалап кошуп коет, ошол жакшы сактайт да. Бул аябай күчтүү тамак болуп анан калат. кийин эң кубат берет да адамдын кубат берчү. Анан бул эме чөбөгө. Бул да көп сакталуучу кошкон май. Көп сакталуучу азыктарга кирет. Муну болсо бал, сары май, анан кийин талкан. Кошот, тиги тару талкандан кошсо болот, жүгөрү талкандан кошсо болот. Кошуп туруп анан кышкыга сактап койгон. Бул да көпкө чейин сакталат, жазга чейин, 1 жылга чейин сакталганга болот да, бузулбаган эме. Анан бозо. Бозону болсо биз баягы 3 күндө салынып бүтөт. Биринчи эме тартып алып, таруудан, жүгөрүдөн шак кылып чылайбыз, ачытып. Анан эртеси кайнатып, анан эртеси эме кайнаткандан кийин чечтиребиз, угутун салабыз дагы. Анан эртеси сүзгөндө бозо болот. Суусундук да, бул бир жумага чейин сакталуучу. Тоодо жүргөндө ден соолукка жакшы, энергия берүүчү, суусаса суусундугун кандырат, курсагын токтотчу тамактардын түрүнө кирет. Бул көжө тамактын жасалышы. Биринчи буудайбы, арпабы маңдайлап алабыз. Маңдайын алып, жууп, тазалап, жакшынакай кылып туруп анан түктөйбүз. Жанагы сок билекке салып алып түктөп туруп, кайра аны кургатып, апелкасын чыгарып, кургатып алып туруп, кайра кууруйбуз, күрөң кылып туруп жакшынакай. Кууруп алып туруп, кайра
сок белек жасалып түктөйбүз. Ошондо бул көжө Кыргыздын улуттук Нооруз майрамында биздин түндүк жактагы колдонуучу тамактын эң тамак барктуу тамактын бири да бул деле дан азык. Дан азык керек. Көжөнү ичип алсаң топуктуу да болосуң. Бул аябай жакшы неме да, маңыздуу да болот. Дагы мындан башка эмнелер жасап келдиңиздер? Улуттук тамактардан көпкө чейин сакталчу. Көпкө чейин сакталчу тамактардан эт азыктарын жасалып келди, керчөө жасалып келди, чучук, топостун эти, майлуу боор, ташкорду жасап келди эже. Сүрсүгөнү болгонун бир жылга чейин болот да сүрсүгөнү. Сүрсүтүп илгеркиде тузга эметип сүрсүтүп, анан ундун арасына сактап келет да, анан кайсы учур болсо дагы аны жегенге болот. Канча түрүн жасап келдиңиздер жалпы? Мен куруттан эле 8 түрүн жасап келдим. Мисалы үчүн өзүмө салыштырганда 8 түр курут болду. Ана көжөдөн 2 түр болду. Кайра бадырактан 2 түр болду. Эже да бир топ түрүн жасап келди. Жалпы могу жерде жасалып уш жерге коюлган асыктар 50 түр коюлду да. Чайдын түрү, жанагы тоодо өсчү чайлар, ак бодолго эметкен, ачыткан кымыз, ошондойлор болуп 50 түрү болду. Баары тең Кыргыздын улуттук тамактары. Унутта калып бараткан тамактарын да жасап чыккан турбайсыңарбы? Калган. Мисалы үчүн гүл асык деген унутта калып калган. Чында эле. Гүл асыкты эч ким жасалчу эмес да. Ушундай эле учурда жасалат. Жанакы азыр кичинекей балдарга берилип атпайбы гүл азык депчи? Ошол дагы азыр ошого байланышы барбы же мындай? Гүл азык ошого байланышы. Эми ал мындай химикат кошулуп кетет да, биздики натуральный иммунитетин көтөрөт. Майда туурап, этти бышырып, тустап кадимкидей мап-майда кылып туурап, анан эме кылынат да, талкан кошуп, жаргылчакка тартып туруп талкан кошулат. Анан жанагы бузулуп кетпеш үчүн жанагы эмени кошобуз, уулжан. Анан ошондо могу жерден даамдап көрсөңөр да болот. Муну мында кашык менен жесе да балага жакшы эме келтирет да, сап эме ден соолугуна жакшы. Кетип барат эме жана жол жүрүп баратканда сууга кайнаган сууга салып ичип алса да болот. Ошондо илгери ата бабаларыбыз мурун эле билген турбайбы, кандай биздин организмге эмне керек экенин билишчү экен да. Биз деген азыр аны пайдаланып, аны жасабай атпайбызбы? Биз эми андайлар көп учурда жасалбайт, ал кишилер өтүп кетпеди. Анан эми андан кийин укканыбызды, көргөнүбүздү кошо жасашып жүргөнүбүздү эсибизде калып жасап атабыз да. Сиздин оюңуз боюнча азыр биздин Кыргыздын улуттук тамактары азыркы маалга кайра келеби же азыр Европанын тамактары менен эле ал тамактарыбыз унутта калабы деп ойлойсуздарбы? Жок, ойлобойбуз. Себеби биз улуу муундун учун улап келатабыз. Эжекебиз мисалы үчүн азыр 60-ка чыгып калдык. Анан биз үйрөтүшүбүз керек силерге окшогон жаштарга. Ошондо биз бул улуттун тамагы унутта калбайт. Бул баягы өмүр узун эле болот деп ойлойм. Себеби бул улуттун тамагына жетпейт. Азыр европейский тамактын баары химикат. Жесең эле кайра башкача болот. Азыр мындан мисалы үчүн бир чындап көжө ичип алчы, кечке топуктуу жүрөсүң. Балдарга жанакы эме Кытайдын конфетин беричи бадырактан салып берип койчу, бадыратып жейт. Бул жакшы. Суусатпайт дагы. Анан таттуу жеп атса балдардын иммунитети түшөт да. Ореки курутчу, эсме курут. Эсип туруп майдан сапырып, жылуу суга эсип туруп ичип алганда илгери жанагы ооручу эмес да. Ошон үчүн көп ооручу эмес, көп жашка чыгат. Азыр биздикилер курутtu эсип туруп берсең ичпейт. Балдарчы бирок ичкенге аракет кылып беребиз да. Ичкиле деп. Кей кезде жармага кошуп, кара жарма жасап, каттыктап берет. Дагы унутта калган куймак, эжигей, ушундай тамактар бар, жуурат деген ушуларды ошо колубуздан жасап эме кылдык да. Өзүбүздүн түндүк жактагы нукура Кыргыздын тамактарын көрсөтөлү деп ошо Таласка 12 саат дегенде келдик. Ошо жерде эжекебиз кой деп жашыбыз өтүп калса дагы ошого карабастан ошо эл көрөрү, жер көрөрү, ошо биздин улуттук тамагыбызды элге жайылталы деп келдик да балдарым. Рахмат сиздерге. Өзүңүздөр тааныштырып койсоңуздар. Мен Ак-Талаа районунун Чолок Кайың айылында ошо айылдык ишкер Төрөгөзөй Анаргүлмүн. Өзүм айылдык ден соолук комитетинде, райондук ден соолук комитетинде жетекчи болуп иштейм. Элдин ден соолугу үчүн мен дагы кам көрөм. Элимдин ден соолугу таза болсо, өзүмдүн ден соолугум таза болот. Сиз да өзүңүз. Мен Исакова Дина, ошо ишкер Ак-Талаа району Байыркы айылы.